Kvorum бар, жұмышты баштай берсек болот. Күн тартибинде бүгүн 4 маселе каралат. Биринчи кезекте şu күн тартибин бекитип алсак, урматтуу депутаттар, күн тартибинде боюнча кимде сунуштар барбы? Сунуштар жок, анда добушка койсоңуздар, коеюн, урматтуу депутаттар. Добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок. Күн тартиби бекиди. Урматтуу депутаттарда маселе кароого түшсөк, биринчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору, демилгечи Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, баяндамачы Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Баетов. Барбы? Саламатсыздарбы? Аскарова Зарема Аликовна, Юстиция министринин биринчи орун басары. Министр эмне келбей калды? Сиздер бул жерде министрдин мага тапшырма берди. Сиз замы, Ооба, биринчи орун басары. Так, сизге канча убакыт жетиштүү болот баяндама үчүн? 7 минут. 5 минут. Болобу? Болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар. Кечиресиз, 1 мүнөткө. Сизге мурунку мына күчүн жоготууларда бар беле жок беле булардагы? Азыр. Хорошо сизде. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча айтып кетейин да. Бул мыйзам долбоору Юстиция министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын инвентаризациялануу алкагында даярдалган. Бул мыйзамдардын инвентаризациясы Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында бийлик органдары тарабынан жүргүзүлдү. Бул мыйзамдардын инвентаризациялоо ар бир мамлекеттик орган тарабынан өз компетенциясынын чегинде жүргүзүлдү. Бул көрсөтүлгөн мыйзамдарды талдоонун алкагында мыйзамдардын ченемдери Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары менен жөнгө салынып, бири кайталай тургандыгы аныкталган. Ушуларды эске алуу менен мыйзам долбоору менен 14 мыйзамды күчүн жоготту деп таануу сунушталууда. Алардын бул 14 мыйзамдар бул мумиё жөнүндө мыйзам, мунай жана газ жөнүндө мыйзамы, көмүр жөнүндө мыйзамы, 1990 жылга суу тарифтери жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн колдоо үчүн айыл чарба продукциясын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын почта аманат тутуму жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы зоналарда калктуу конуштарында туруктуу жашап жатышкан жана экономикалык иш жүргүзгөн юридикалык жана жеке адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын юбилейлик иш-чаралар жөнүндө мыйзам, талаачылык иштерин жүргүзүү үчүн айыл жериндеги товар өндүрүүчүлөрдү мамлекеттик колдоо жөнүндө мыйзам, Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө мыйзамы, бажы тарифи жөнүндө мыйзамы, тышкы экономикалык ишин товардык номенклатурасы жөнүндө мыйзамы жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жөнүндө мыйзамы. Суроолор болсо, суроолорго жооп бергенге даярмын. Рахмат. Анда чакырылгандар аттарын атап койсом, Сыдыков Канат Рахманбердиевич, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурсы, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары. Бул жерде Айталиев Тилек Анаркулович дейт, Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары. Ел атабы? Жакупов Мирлан Мустафаевич дейт, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору дейт, командировкада экен. Жакупов Мирлан Мустафаевич, Кыргыз көмүр. Кыргыз көмүрбү? Ал командировкада экен.
Момункулов Азиз Кубанычбекович дейт. Здравствуйте. Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасынын юридикалык бөлүм башчысы. Сизби? Музабеков Илгиз Музабекович, Кыргызнефтегаз ишканасынын өкүлчүлүгүнүн директору. Сиз, Токторбаев Алмаз Даниярович, Кыргызнефтегаз ишканасынын өкүлчүлүгүнүн директорунун басары сиз. Бул жерде экен. Бир гана Жакып Мирлан Мустафаевич ошо Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасынын директору, ошо командировкада экен да. Ким сөз сүйлөшүпсүзбү? Анда. Так, анда урматтуу депутаттар, суроо жоопко өтсөк, кимде суроолор, Ташиев Шайырбек Кыдырышевич, сөз сизде анда. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мына закон о нефти и газе дегенде. Бул жерде жазып атышат да, мына Кыргызнефтегазынын жетекчилери жазып атышат. Ушуну жокко чыгарбай эле дополнение и изменение кылып койсок кандай болот? Жаңы редакция кылып туруп дейт. Ушуга кандай деп жооп бересиздер? Сиздерге келген да бул. Сиздерге бул кат келди да? Жок, келген жок. Шайырбек Кыдыршаевич, здесь расмий тилинде айтып берейин, уруксат этсеңиздер. Данный закон о нефти и газе, что такое нефть и газ? Это природные богатства, да, они содержатся, получается, в недрах земли. У нас действует сейчас закон о недрах. Закон о нефти и газе, он полностью дублирует нормы закона о недрах, закона о защите прав потребителей, вопросы земельного кодекса, вопросы о безопасности промышленного производства. То есть все нормы, которые содержатся в законе о нефти и газе, они уже есть в законе о недрах и других законах. Более того, я могу сказать, что ряд статей, они прямо противоречат сейчас действующему законодательству. Допустим, в законе о нефти и газе говорится о том, что разработка нефти и газа осуществляется, тендер осуществляется в соответствии с законом о госзакупках. Эта деятельность не может регулироваться законом о государственных закупках. Эта деятельность регулируется в соответствии с законом о недрах. В этой связи мы предлагаем признать утратившим силу данный закон. То же самое и говорится и в законе об угле. Данные предложения, они поступили в рамках инвентаризации законодательства. Уже давно эти вопросы обсуждались. Еще в 2014 году, когда до этого проводилась инвентаризация законодательства в сфере предпринимательской деятельности, тогда тоже были предложения такие. Но тогда министерство, они еще сомневались, но в данном случае они уже, мы вместе обсуждали эти вопросы, все. И была выражена позиция, что необходимо признать утратившими силу данные законы, как дублирующие и противоречащие другие законы, которые уже регулируют эту отрасль. Анда жанагы 10 эдрак деп атасыз да. 10 эдрак болгондо мына Кыргызнефтегаз жанагы мамлекет тарабынан жанагы жаңы месторожденияларды ачканга мамлекет тарабынан тендерге коюлат, лотко коюлат да. Ошо коюлуп атканда Кыргызнефтегаз өзүнүн мамлекеттик ишкана болгондугуна байланыштуу булардын жана каражаты чектелүү. Ал жерде Кытайлар билесиздер, Кытайлар бир 15 компания, Кытай компаниясы бар. Ошолор ашыкча коюп коет экен дагы, месторожденияларды ошолор алып алат да. Ашыкча коюп туруп, Кытайлар гана алып коюп атат месторожденияларды. Анан кийин ошол месторожденияларды казууга же болбосо разработкага бүт эле Кытайдын компаниясы иштеп атат азырчы. Биз мамлекеттик ишкананы Кыргызнефтегазды өнүктүрөлү деген саясатта болуп атат азыр мамлекет. Ошондуктан бул жанагы мамлекеттик ишкана болгондугуна байланыштуу мамлекеттик бир привилегия бериш керек да. Мына Кыргызнефтегазынын представительдери жооп берсе болот да, булар түшүнөт, силер түшүнбөйт окшойсуңар. Можно жооп берейин? Мы все знаем же, что в 2021 году были... закон. О недрах, статья 16-сыны карасаңыз. Были же внесены изменения в закон о недрах, что сейчас лицензия может предоставляться по решению правительства. То есть тем предприятиям, где государство является 100% участником.
То есть сейчас государственное предприятие при наличии свободного месторождения может подать заявку для получения лицензии в Министерство природы, и при соответствии, при соответствии условиям, и то там условие, это просто наличие, работоспособность этого госпредприятия, что оно есть, работает, и они могут тогда по решению правительства получить лицензию. Алар акчасы деле жетиштүү, но ченелүү да. Ал жерде лотко кымбат коюп коет экен дагы. Жанагы частный компаниялар в основном китайский компания да. Ошолор утуп коюп атат. Утуп Кыргызнефтегазга месторождение калбай калат. Кыргызнефтегаз месторождение өзү жаңы ачыш керек жылда. И өздөрүнүн ушу добычасын жылда көбөйтүш керек да. Азыр биз кайрадан привилегияны ушул жанагы частныйларга берип, мына Кытай компанияларына көбүрөөк берип туруп, Кыргызнефтегазга мындай мүмкүнчүлүк бербей калдыбыз бизчи. Ошону түшүндүрүп айтсаңыздар. Ошол о недрак дегенге изменениялар ушуларды кайтып киргизсек болот. Ким жооп берет, Азыр жаңы токен кодекси иштелип жатат. Ошол жерде караса болот. Азыр 100% мекемелерге мамлекеттик, ошолорго азыр 100% берилип атат. ГКЗде турган немечи, полезный ископаемыйлар. Өкмөткө кайрылат, өкмөт аркылуу өкмөттүн жарлыгы менен чыгат распоряжениеси. Өкмөттүн жарлыгы менен эмес, булар бүт бардыгы жалпыланган түрдө катышып атышат булар. Мамлекеттик ишканадагы кем мына частный компаниялардагы бардыгы бир эле укукта катышып атышат дагы, ошол жерден ала албай калып атышат. Сиз ушул закон боюнча бир кичине уникат этип көрдүңөрбү? Өзү месторождение кандай болот, добыча кандай болот, ошолорду түшүнөсүңөрбү, кандай болот? Үчкө бөлүнөт, биринчи аукцион, конкурс, андан кийин түз аркылуу өкмөттүн макулдугу менен. Азыр кантип берилип атат? Аукцион менен. Ошо аукцион болгондо бардыгына лот бүт баарына бирдей берилет. Андан кийин ар ким өзүнүн суммасын өздөрү коюшуп, кимиси көбүрөөк койгон болсо, ошол утуп атат азыр. Ал конкуренция да. Конкуренция, но мамлекеттик ишкана болуп аткандан кийин, 100%тик мамлекеттик ишкана болуп аткандан кийин, мамлекеттик ишканага привилегия бериш керек да. Жок. Себеби дегенде Кытай компаниялары бүт бардыгы өздөрү утуп алып атат дагы, анын 30%-ын же 40%-ын гана берет экен Кыргызнефтегазга. Ушу месторождение казган үчүн нефтини берет экен, калган 60-70%-ны Кытай компаниясы өздөрү собственностька алып туруп, өздөрү сатып атат да. Азыр данный время. Мамлекеттик ишканалар кайрылып атат өкмөткө, өкмөт берип атат лицензияларды. Билбейм, эмнеге коюлган жок. Кыргызнефтегаз айтыңыз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Шарибек Кыдыршаевич жаңы туура маселени көтөрдү. Биз эми мамлекеттик ишкана болгондон кийин эң биринчи местода туруш керек да негизи. Чындап эле биз эметкен эми баягы аукцион биз эми кайрылганбыз буга чейин госгеологияга, текке да бар жака бергенбиз документтин бардыгын. Суранганбыз 25-чи статья ошол жерде изменение кылып киргизгиле деп суранганбыз бизчи. Арды мондо болуп атат. Көбүнчө аукцион менен эле, аукциондон көп эле акчасы бар, Кыдыршаев жаңы туура айтып кетти. Акчасы бар компания, частный компания көп өтүп кетип, биз калып калабыз да, биз сунуш кылганбыз. Ошол жерде мындай эле прямой эме кылсакпы депчи, баягы аукционго катышпай эле биринчи эме менен эле договор менен эметип түзөкпү деп ойлогонбуз да. Ошо кайрылып сунуш кылганбыз. Ошол маселени карап берип койбуз. Бизде эми 100% государственный эме эмес, бизде 85%. 85. Вы, получается, не государственное предприятие, да? Биз госко фуги карайбыз эми 85%, 85-16%. А как 85%, если вы не государственный? Эми берде 100% эмелер өтө аз экен да, эмечи мындай айтканда. Биз эми ошону киргизип койгон деп аябай сунушту берип атабыз, потому что эми азыр биз Кыргызстанга эми канча деген эме алып келип аткандан кийин месторождение кээ алып деле иштетпей эле лицензияны алып коюпчу. При продажа кылып бири-бирине аякта да өзүнчө бир чоң бизнес болуп тур да, мындай айтканда.
Мына туура айтып атасыз. Азыр мына Кыргызнефтегазын өкүлү өтө туура айтып атасыз сиз. Себеби дегенде мамлекеттик ишкана 85-90% мамлекеттин долясы болгондон кийин ошол мамлекеттик ишканага привилегия берилиш керек. Ошондуктан азыр мына мыйзамды өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздар. Урматтуу замминистр, ушуга да эске алып койсоңуздар, ким элесиз? Зарима Аликовна. Ушуну эске алып коюңуздар. Макулбу? Шайыр, макул, бирок бул Министерство природных ресурсов О недиракты карап туруп, 16 стадиядан 25 стадияны карап туруп, ошол жерге өзгөртүүлөрдү киргизип, мамлекеттик ишканаларга привилегия бере турган кылыш керек. Жок, азыр мына жаңы прорабатывается деди го. Токен кодекс долбоор. Туурабы? Ошол жерге эске алып коюңуздар анда. Азыр мына эскилерине биз жокко чыгарып атабыз. А сиздер жаңыны мындай иштеп чыгып атасыңар да. Ошол жерге эске алып коюңуздар, мамлекеттик ишканаларга привилегия бериш керек. Шайыр Кыдыршевич, ал деген иштелип чыгып атат эмес. Бизге азыр жаңы закондун бардыгынан булар жокко чыгарып берген деп келип атат. Ошону Ошол жерге өзгөртүү киргизели дейм. ошону киргизиш керек. Киргизип тургандан кийин биз жокко чыгарыш керек биякчы. Анда ошону кошумчаны кошуп туруп, анан кийин мына эскисини жокко чыгарайлы. Себеби дегенде азыр биз мамлекеттик ишкана бул бир жылда бир жолу же эки жолу дагы эмен албай калып атат. Месторождениянчы. Анан кийин буларды биз бул жактан айтып атабыз, мамлекеттик ишкананын добычасын көбөйтөйлү, долясын көбөйтөйлү депчи. Производствону көбөйтөйлү, готовый продукцияларды көбөйтөйлү, нефтепродукты боюнча. Себеби дегенде мамлекеттик жетишсиз болуп атат деп. А эгерде китайский компаниялар утуп алган болсо, алар өздөрү каалагандай, каалаган жагына сатышат экен аларчы. Алар мамлекеттин жанагы саясатына карабайт экен. Себеби дегенде каалаган баада сатып атышат. Азыр, например, мына Кытай компаниялардыкы мына 42 сомдон 45 сомго чейин нефти жок. Кытай компанияларына заранее 2 ай мурда төлөп коюшат дагы, башка частный компаниялар, заводдор, нефтеперерабатывающий заводдор. Ошол жок болуп атат да. Азыр мына Кыргызнефтегаздын өзүнүн Кыргыз Petroleum Company деген ошол заводуна дагы нефти өзү жетишсиз болуп атат да. Ошондуктан ушул мыйзамга ошону толуктоо киргизип коюңуздар. Себеби дегенде ар жылы жок дегенде 2-ден 3-төн 5-тен месторождение кошулуш керек. Кыргызнефтегаздын мамлекеттик ишкана болгон байланыштуу. Шайырбек Кыдыршаевич, бул нефть жана газ жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү кереги жок. Бул тиги Анедрах деген мыйзамга. О недрахты. Да, о недрах деген. А бул мыйзам болсо, ол бул жокко чыгарыла берсин да, о нефти и газе. Биз толуктоону киргизип алайлы. Азыр мына Кудус Кошалиевич туура сөз айтты. Биз кошумчасыны өзгөртүүлөрдү киргизип алып туруп, анан кийин эскисини жокко чыгарбайлы, кандай дейсиздер? Жок. Здесь, смотрите, здесь вот закон о нефти и газе, как я уже сказала, да, он не соответствует сегодняшним требованиям законодательства, противоречит им. Поэтому мы предлагаем внести его признать утратившим силу. Нет надобности сейчас сюда вносить изменения. Если предлагается такие вот изменения, что те предприятия, которые имеют государственную долю собственности там, выше 80%, то это вот можно предусмотреть в рамках внесения изменений в закон о недрах или вот проект Горного кодекса, который сейчас разрабатывается. А в закон о нефти и газе, пусть он идет своим чередом на утрату. Дагы айтып атам, о нефти газини макул, аны жокко чыгара берели. А мен муну эме боюнча айттым, о недрах боюнча айттым. Закон. А жок, а недрах биз сунуштаган жокпуз. Бул маселе боюнча сиз айтып аткан, бул башка каралат, бул текшерүү жок. Мунучу бул боюнча урматтуу депутаттар. Кыргызнефтегаздан кат келип түшкөн. Аны карайбыз, ал жерде баягы 100% айтып атпайсызбы баягы? Үлүшү бар, мамлекет ишканалар. Ал жерге 85%тен өйдө деп каралышып атат да, туура айтып атамбы? Туура. 85тен. Себеби нефтегаз 100% дегенде булардын ишканасы кирбей калат. Ошон үчүн 85%тен өйдө деп биз аны сиздер менен депутаттардын дагы укугу бар, ошо биз чогуу нефтегаздын ишканаларын жетекчилери менен чогуу көтөрүп чыгып,
законго өзгөртүү киргизсек болот да тиги. Мен буну эскертүү негизинде эле айтып атамын. Жок, негизи да. Эскертүү себеби дегенде келечекте ошол жаңы мыйзамдарды алып келгениңиздерде ушул толуктоолорду киргизип коеюн. Ошону ооба, аны өзүнчө карайбыз. Туура эле айттымбы? Бүгүнкүгө тиешеси жок, ооба. Так, сөзүңүз бүттү? Анда кийинки сөз Исхак Саматович сизде. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бул долбоор көптөгөн мыйзамдарды жокко чыгарып атасыңар да. Анан мени кичине ойлонтурган мындай сөз болуп атат да, сиз Адилет министринин орун басары айтып атат, мыйзамга дал келбейт, мыйзамга дал келбейт. Мыйзамга дал келбегенди ким белгилейт? Адилет министрби же Конституциялык палатабы? Конституциялык сотпу? Ооба, юстиция министрлиги. Жок. Сизде андай укук жок, мыйзамды же мыйзамдыз. У вас нет права признавать незаконность того или иного закона? Мы не говорим, что незаконны, мы говорим о том, что не соответствует нормам другого закона. А что, по-русски это по-другому звучит? Не соответствует критериям законности. Это и есть незаконный Конституция? Нет, здесь, смотрите, Исхак Абсаматович, можно я расскажу, да, предысторию этого? Здесь мы проводили инвентаризацию. Для того, чтобы провести инвентаризацию, мы разработали методику, которая состояла из нескольких критериев. Их было 7. Они были определены в указе президента вот, от 2021 года номер 26. Законность, обоснованность, актуальность, соответствие с принципам социальной справедливости и так далее. Вот мы взяли все эти критерии и расшили их. То есть вот вопрос законность, там, то есть критерий законность, под нем, в этом критерии было несколько вопросов. Один из этих вопросов был, вытекает ли данный закон из Конституции? Заря Маликовна, вы можете сколько угодно утвердить, как говорится, стандартов своих. У вас нет полномочий называть закон не соответствует законности. Этот термин вы абсолютно неправильно применяете. У вас нет таких полномочий. Трижды президент может создавать комиссию, трижды вы регламент можете разрабатывать. Ссылку на то, что данный закон не соответствует критериям законности, вы не имеете права так говорить. Другие аргументы я еще могу понять. Там повторяется, тавтология идет, другой закон регулирует. С этим я понимаю. Когда вы утверждаете, что не соответствует критериям законности, вы ставите под сомнение всю процедуру принятия закона, подписания закона, вступления в силу. Вот в частности, закон об оказании государственной поддержки юридическим, физическим лицам, постоянно проживающим и осуществляющим экономическую деятельность в населенных пунктах, расположенных в высокогорных отдаленных зонах, вы прямо пишете, было выявлено, что положение закона не соответствует критериям законности. Рядом с вами сидит молодой человек, он как раз эти законы и оформлял. И он давал добро на подписание президентом. Я, насколько знаю, закон может признать незаконным только Конституционная палата, либо Джордж Кенеш в целом. Другого механизма нету. Второе. Это про порядки замечания, поэтому вы, пожалуйста, не увлекайтесь тем, что признать незаконным. Второе. Вы читали заключение нашего юридического отдела? Там четко написано. В большинстве случаев то, что вы предлагаете утратившим силу, в новом принятом законе была отметка. В связи с принятием данного закона ранее принятый утрачивает силу. Зачем повторять тогда? Когда депутаты Джордж Кенеша принимают закон в той или иной отрасли, они пишут, с принятием данного закона другие законы утрачивают силу. Такой-то, такой-то, такой-то. Может быть, где-то мы забыли, может быть, где-то мы упустили. Но, насколько говорит наша вот Ахматова заключение, там четко написано, в таких-то законов было отражено, что прежний закон утрачивает силу. Зачем повторять тогда? Вы хоть почитали бы наши заключения? Согласны, не согласны? К сожалению, меня не ознакомили с данным заключением. Ну вот, смотрите, пока выйдет на сессию Джордж Кенеша, вам надо ознакомиться, где согласиться, где нет. Если на самом деле тот или иной закон в последующем был поглощен другим законом, там обязательно отражается. Сам принцип законодательства в этом заключается. Закон, регулирующий те или иные отношения в данной сфере,
вводящий новые какие-то отношения, он, конечно, утрачивает предыдущие законы. Здесь вот можно, мне сейчас сотрудники комитета дали, отдела комитета, заключение. Ну, не торопитесь. До выхода на сессию, пожалуйста, готовьтесь. Вы сейчас не можете с листа говорить, это вам неудобно очень. Поэтому, когда мы признаем утратившим силу многие законы, естественно, возникает вопрос. Названия такие: поддержка сельскохозяйственных производителей, поддержка того-то. Это как будет пониматься? Вот Шаярбек Кадыршаевич правильно говорит. Признать утратившим силу в недрах, там было упоминание о том, что госпредприятия могли какие-то. Теперь его не будет. То, что он предлагает, мой коллега, это новый закон надо вносить. Вы соглашаетесь легко, а кто его будет разрабатывать, кто его вносить будет? Поэтому нужно ли нам выкидывать, может быть, даже устаревший закон, но если там какая-то норма есть, которая полезная, может, надо подождать пока до принятия нового закона? Я советовал бы вам по предложению Шаярбека Кадыршаевича посмотреть внимательно. Может быть, данный закон, у вас есть возможность отложить пока. Вот это вот о недрах. Если он защищает государственное предприятие, я тоже двумя руками за то, чтобы мы поддерживали нашего государственного производителя. И приоритет давали ему, чтобы он развивался. Инвестор инвесторам, но мы свою экономику должны поднимать. Видите, сейчас в мире что творится. Кризис идет, Макдональдс уходит, и россиянам нечего кушать, булочек нет своих. Также и в отрасли экономики. Если наши предприятия будут разрабатывать недра, они же не убегут никуда. Счет закроют и убегут. Поэтому подумайте, пожалуйста, по закону о недрах, может быть, вы его исключите до принятия нового законодательного нормативного акта. Исхак Абсаматович, в этом перечне нет закона о недрах на утрату. Здесь просто говорится о том, что необходимо туда внести изменения в этот закон о недрах. Подождите, вы пишите. Вот Шаярбек Кадыршаевич о ком говорил? Он говорил о законе о нефти и газе. О нефти и Там, газе. тоже там тоже таких норм нету. Эти нормы сейчас есть в законе о недрах, где написано, что госпредприятие... Подождите, вам Зарима Аликовна, вы выслушайте сперва. не торопитесь, да, не торопитесь. Я вам не прошу сразу отвечать. Вы же кивали головой, когда мой коллега говорил. Раз кивали головой, вы соглашались с этим проблемой? Я тогда понять не могу. Шаярбек Кадыршаевич вам замечание свое наболевшее говорит. Предприятие вот здесь на последнем листе нашей бумаги, предприятие конкретно предлагает доработать, дополнить. Это предложение, я не знаю, что прям Кыргызнефтегаз предлагает. Ну, давайте посмотрим его, поможем ему. Кыргызнефтегаз — это государственное предприятие. В законе о недрах там есть 100% доля. Я же говорю, там может быть не только и правительство, может и депутаты внести предложение до 85%. Понимаешь, да. Я не хочу с вами полемизировать. Вот есть сравнительная таблица, которая предложена, я не знаю, это не вы предлагаете, нет. Закон о нефти и газе, есть предложение Кыргызнефтегаза. Он прямой участник этих отношений. Он единственный участник этих отношений со стороны государства Кыргызстан. Ну и вот мне не надо прислушаться. Они же здесь в одном пункте прямо предлагают, надо доработать это, изменить. Давайте по этому пути пойдете. Исхак Абсаматович, просто о нефти и газе, как бы его нормы не выглядели, все равно при даче лицензии на право разработку или геологоразведку будет действовать закон о недрах. И вот 28 статья, сейчас не помню, какая статья там есть, что со 100% долей. Исходя из этого, ну, полностью государство, правительство поддерживает госпредприятие. Но мы только что услышали, что не поддерживают. А у нас должны быть железобетонные гарантии. Не Сейчас просто слово поддержка. Норма закона 100% доля. Нет, давайте так. Тогда вы моему коллеге четко отвечайте. Не беспокойтесь, пожалуйста. Все это остается. Новый закон позволяет это. Вы же невнятно объясняете, поэтому я и поддерживаю своего коллегу. Нет, Исхак Абсаматович, мы сказали, что данный закон о нефти и газе, он предлагается дальше на утрату, но будут рассматриваться внесение изменений в закон о недрах, потому что это там регулируется. Да. Я вам, Замира Аликовна, будет разрабатываться. Эти слова не очень удачные на заседании комитета, потому что ни вы, ни мы, депутаты, такой проект еще не подготовили. А когда будет он? Кем будет?
Нефтегаз он будет вами или нами. Поэтому я просто вам рекомендую до чтения посмотреть, еще раз встретитесь с товарищем Ташиевым, с нефтегазом, посоветуйтесь, как быть. Я только лишь это апеллирую. В частности, о нефти и газе, законе. Чтобы не выплеснуть с водой ребенка, как говорится. Легко все законы признать утратившим силу. Какие последствия будут? Мы еще на беглый взгляд мы не можем последствия знать. Это же касается и поддержки сельхозпроизводителя, обеспечения водой в 99 году, нефти, газе. Все это подряд идет. У вас везде один аргумент. Данные нормы регулируются по следующим законам. Данные нормы... Ну вы тогда сравнительную таблицу нам предоставьте, пожалуйста. Хотя бы это можно к сессии на заседании парламента, вы депутатам подготовьте сравнительную таблицу. Вот закон такой мы подаем на утрату. Закон действующий, он эти вопросы регулирует. Нам легче будет ориентироваться. Вы можете это сделать? Да, конечно, такая Вот к сессии таблица есть, мы подготовьте ее депутатов. готовили. Тогда сравнительную таблицу четкую нам дайте, чтобы понятно было каждому депутату. И он не беспокоился. Қалып қалау же қалып қалбау. Это моя рекомендация, пожалуйста, примите во внимание. Исхак Спасибо. Абсаматович, здесь я вот еще хотела бы добавить, что Кыргызнефтегаз как раз-таки поднимает вопросы, что сейчас та норма, которая заложена в законе о недрах, не о нефти и газе, не позволяет им выигрывать аукционы на то, чтобы разрабатывать месторождения. Они просят, чтобы там, где в законе о недрах есть норма, что только госпредприятия со 100% долей участия могут получать лицензию по решению правительства, чтобы снизили эту планку на 80%. Здесь закон о нефти и газе, он как бы никакого значения не имеет в данном случае. Заря Маликовна, и вы, и мы любим читать то, что нам нравится. Вот я тогда беру сравнительную таблицу. Я не хотел с вами спорить. Сравнительную таблицу. Действующая редакция закона о нефти и газе. Предложение Кыргызнефтегаз. Необходимо в предлагаемой редакции настоящего закона оставить статью 16. Что еще, какая еще просьба вам нужна? Оставить просят они ее. Ну что еще? Зачем спорить сейчас в данном случае? Вы два ведомства не можете между собой сесть и отрегулировать. Почему-то здесь мы потом участвуем. Вы читаете то, что вам удобно. Они пишут. Кому они пишут тогда? Поэтому они апеллируют к депутатам. Но данный закон, он Я прошу вас, можно я он проходил Заря общественное Маликовна, обсуждение. Заря Маликовна, давайте спорить не будем. Я вам просто рекомендую встретиться еще раз до рассмотрения на сессии. Отрегулируйте все вопросы, чтобы таких не было. Рахмат. Кейинки сөз Кунузбек Кошалиевичте. Саңа саламатты депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Сабира Аликовна, сизге биринчиден бираз түшүндүрүү иштерин айтып коеюнчу. Сиз менен сүйлөшүп атканда биринчи толук кандуу суроону угуп туруп, анан жыйынтык чыгарып айтсаңыз, өзүңүздүн оюңузду орто жолдон чыгарып айтып бербей. Биринчиден, экинчиден, мен жана айтсам, буну жокко чыгарып берип, тиги жака внесение киргизебиз деп атасыңар. Туурабы? Ошол киргенчекти бул туруп турбайбы деп айтып атам мен ошончу. Мына азыр Исхак Абсаматович тоже ошону айтып атат. Жокко чыгарып жибербей, пока туруп турсун бул деп атат. Нет бы сказать. Хорошо, туруп турсун. Мына Кыргызнефтегаз кат берип атат. Буну калтырыңлар депчи пока. Бул мындай да, силер өзүңөрдүн кабинетиңизге отуруп алып, өзүңөрдүн ишиңерди кылып атабыз деп ойлоп атасыңар. Бирок булар деген ушул биздин ата мекендик предприятияны өндүрсөк, ушуну көбөйтсөк деген тарыздап келип атат кагаздычы. Булар жөнүндө кыларга иш жок деп алып келген жок мунучу. Жөн алып жазып кое бересиз деген жок. Нет бы учесть во внимание взять вот это предложение и даже давайте доработаем, потом бул закону жокко чыгаралы депчи. Отуруп алып талашканга ушундай бир кыйын чыккансыңар да. Айтылып аткан предложениени эске алып коелу дебейчи. Эске алыш керек мунучу, азыр калтырып туруш керек мунучу. Вообще жок кылып жибербей. Киргизип алып келди да мына предложениени внесение кылгыла, анан кийин, пожалуйста. Рахмат, Заря Аликовна, сиз түшүндүңүзбү? Биринчи өзүңүздөр бир ичара сүйлөшүп алсаңыздар жакшы болот да. Анан өткөндө эле биз сиздерге айтканбыз, ушуну өзүңөр өкмөттө чечип алгылачы, мындай сүйлөшүп маселеңерди. Анан тем более нефтегаз туура эле берип атат, биз окуп чыктык катты. Эми ата мекендик
ишканаларды колдой биз деп атабыз да, кайрадан ушу тормоз кылып атабыз да. Булар айтып атат 85%тен болсун деп атат. Ал эмнеси жаман? Баягы лицензия берилбейт. Өздөрү лицензияны түз бересиздер. Кайра жакшы го буларга. İşte albayat attım, lisenzi alış gerek, anam konkurs kılış gerek, başka da. Oşun için urmatlı deputatlar. Sunuşlar var mı sizlerde? Ha, da. Sözünüz var mı? Зармай, айтыңыз ше. Я вот хочу сказать, что как раз-таки Кыргызнефтегаз, вы же озвучиваете проблему о том, что при действующем законодательстве у вас же тоже проблемы, вы не можете выиграть аукцион же, правильно? Каким образом, если вы сейчас с действующим законом о нефти и газе... Уталбайды, қанты утатына бұлар. Айтып атпайды, ишканаларды баяғы, ақчасы барлар утатып атпайды. Ал жерде жана жогоруда айтып кеттик, акчасы бар частный компаниялар утуп кетип атат да, мындай айтканда. Ошону биз калып калып атабыз. Баягы ошондо да прямой эле берип турсаңыздар, мына лицензия без аукцион эле. Ошондо бизге да өтө чоң жеңил болот эле да. Азыр эми жылдан жылга Кыргызнефтегаз баягы кандай десем, баягы өнүгүп мындай келип атабыз. Азат Койч. Урсат па? Азат Койч. Угуп атабыз. Мыйзам жокко чыгарат, калат, бул маселени чечпейт азырчы. Нефтегаздын жокко чыгарса деле, калса деле, бул башка маселе болуп атпайбы, Азат Койч? Эмне маселе болот? Жок, бул азыркы жокко чыгарса деген мыйзамчы. Ошону түшүнүп айтып бериши. Siz hazır. Рахмат Азат Акозович, саламатсыздар урматтуу депутаттар. Бул жерде дагы өткөнкү биринчи пакет алып келгенде эле нерсе болуп атат да дагычы. Чындыгында бул жерде азыр эми эки мамлекеттик орган бири-бири менен биздин алдыбызда спорлошот. Биринчи кезекте өздөрү чечип алса, чындыгында өзү мамлекеттик, өзү саналуу эле мекемелер калган бизде. Биздеги азыркы күндөгү күйүүчү май тартыштыгы болуп атканда ушул эң белгилүү мамлекеттик бир эле Кыргызнефтегаз бар. Ошол нефтегазды дагы азыр эми путу колун бууп Кытайларга көз каранды кылып атат ушул күндө. Же башка эми основной китайский компанияларга. Ошон үчүн ошондуктан урматтуу төрага азыр бул депутаттардын сунушун колдоп, буну биринчи кезекте өздөрү чечишип келсин. Азыр биз бул жерде бир мыйзамды толук өздөрү түшүнүк бере албай атса, анан жокко чыгарып койсок. Ошого бир толуктап келсин. Сунуш. Залим алейкум. Сиз алып келаткан 14-та жокко чыгаруу закон. Азыр Кыргызнефтегазга тиешеси барбы жокпу, сиз айтсаңыз мындай өзүңүз. Мындай жалпак тил менен түшүндүрсөңүз, эч. Вот именно закон о нефти и газе, мы его предлагаем признать утратившим силу, потому что эти все нормы, они есть в законе о недрах. То, что говорит сейчас Кыргызнефтегаз, им и при действующем законе о нефти и газе они не могут получить лицензию, потому что они не могут выиграть аукцион. Они просят ту норму, которая есть сейчас в законе о недрах, что госпредприятия со 100% участием могут получить лицензию по решению правительства. Они ее просят, чтобы мы снизили порог на 80%. Так? На 85%. Им разницы нет. Эта норма будет сидеть в законе о недрах или в законе о нефти и газе. Так? Так. Поэтому закон о нефти и газе, он не регулирует данный вопрос. Он уже... Все нормы все равно исходят из закона о недрах. Вот Министерство природных ресурсов айтып кетпедиби, лицензия бергенде биз о недрах мыйзам менен беребиз в любом случае. Подождите, можно? Сизге дагы, анелякка дагы. Ошол норманы киргизип бергиле деп атат. Түшүнүп атасыңар? Нет бы сказать, сейчас, давайте мы сейчас сядем, обговорим, чтобы было полезно. Мы сейчас не знаем, какие интересы ваших, какие интересы их. Вот их нефтегаз, мы хорошо поняли, что они борются за то, чтобы отечественное предприятие заработало. И получили напрямую. В вашем разговоре я что-то такого не слышу. Мыйзамда бар, был мыйзамда был бар бере албайбыз. Так сделайте вот этого. Урсапа?
Жожевич, я же говорю, правительство и государство полностью поддерживает госпредприятия. Но здесь вопрос идет в том, что сколько доли он имеет. Давайте сядем и обсудим, это не проблема, я же говорю, но выносите вот сейчас этот вопрос именно к другому привязке, когда идет утрачивание силы, мен ошону түшүнбөйт, там дело не в том, что там 80-85%. Здесь вопрос в другом идет, почему они в этом контексте вносят. В чем интерес ваш, чтобы быстрее мы вот этого закон убрали? В чем интерес ваш? Здесь интереса нет, это в рамках инвентаризации законодательства, утвержденного Так указом давайте мы президента. его не будем торопиться тогда. Правильно? Он же хлеба не просит. Вы решаете. Законодательный давайте. орган. Внесите. Внесите другое, а потом Депутаттар, примем. Шарият Кылышевич, кошумча барбы? Менде кошумча бар, мына азыр Кундуз Кошалевич туура маселени айтты. Себеби дегенде мына сиз айтып атпайсызбы? О недракта изменение кирсек болот. А мына о нефти, газетни азыр утрачуучун силы кылып кое берейли деп атасыздар да. Мына Кыргызнефтегаз жазып атат биздин комитетке. Открытое акционерное общество Кыргызнефтегаз предлагает пересмотреть закон Кыргызской Республики о нефти и газе, внести изменения и дополнения, принять и использовать его в обновленном редакции. Ошондуктан биздин жанагы азыркы эмебиз, биздин сунушубуз. Силер ошол измененияны о нефти и газе киргизесиңерби, о недра киргизесиңерби, киргизип келгиле, анан кийин биз буну азыр мына Исхак Абсаматович айтмакчы, бул нан тилеп аткан жокпу? Туруп тура берсин, анан кийин силер изменение алып келгиле. Ошондон кийин азыркы действующий закондан кийин утрачуучу сыйлык кылып ошону жокко чыгарып коелу. Азат Абазович, у меня предложение. Давайте, мы вакыт кетирбейли, все, откладываем его. Откладываем. Дождь кылып коебуз. Биздин коллегалар да келиптир да. Вот суроолор бар экен. Берип коелу, манан сразу эле шашып кетсек болбой калат го. Камнат Заркына, сизде сөз. Рахмат сөз бергениңизге. Мен бул Кыргызнефтегаздын жетекчиси өзү келдиби десем, өкүлчүлүк келген окшойт, өкүлчүлүк. Ушул мен ушул Кыргызнефтегаздын жетекчилигин күтүп жүрдүм эле да, качан маселе болот көтөрсөк. Атайын өзүнчө бир комитетке чакырып же болбосо парламентке ушул Кыргызнефтегазды бир маселе кылып коюшубуз керек bir күн. Бул абдан саясаты кээ бир учурларда түшүнүксүз да. Мына мыйзамдарын карап атабыз. Минюст бул баягы адистерге байланыштуу да. Ар бир мен министр болуп иштегем, министрликте дагы ар кандай адистер бар. Бизде жаратмандыктан жанагы разрушительдик эмебиз күчтүү да. Эгерде силердин альтернатива, мен азыр угуп отурам. Кыргызнефтегазды же биздин ата мекенди өндүрүштү коргой турган күчтүү мыйзам альтернатива жок болгондон кийин эмне үчүн жок кылыш керек? Биринчи иштеп албайлыбы? Силер эми азыр инвентаризация деп атасыңар. Албетте указга байланыштуу мунун баары. Бирок ошондо дагы баягы бөрк ал десе баш албашыбыз керек да. Иштеп атабы бүгүнкү мыйзамдар колдонуп туруш керек аны. Анан экинчиден бул Кыргызнефтегаздын маселесин мен ошол учурдан пайдаланып суранат элем, Азизбек Атакозович, бир көтөрүп берсеңиздер. Себеби бир маселе мына эми өкүлчүлүгү турат, сиз айта барсаңыз жетекчилигиңизге. Же байланышабы, бизде электе аркада Кайрагаш деген участка бар, билесиздер, Ал жердеги абал өтө азыр мышык ыйлай тургандай абалда турат азыр. Абдан аны эл билет. Элге анын пайдасы да жок азыр. Мындай мыйзамдуу түрдө алганда айыл өкмөткө абдан пайда алып келиш керек болчу. Экинчиден, ал жерде Катта Туз деген бир нефти чыккан жер бар. Бул абдан бир мафиялашып кеткен. Мунун артында кимдер бар экенин айылдагы карапайым жарандардын баары билет. Газ чыгат, ошол эле учурда чыкпайт деп дайыма акимдер кандай болот, барып текшерип бара берет, газ чыкпайт дегендей. Бир иши кылып, ушунун төгөрөгүндө бир чоң маселе бар. Катта Туздун төгөрөгүндө мына сиздер комитет, мен ушуну суранат элем. Мына өкүлчүлүгү турат. Катта Тузду бир алып чыгалы. Бул жерде үлкөн адамдардын чоң бир мындай поток кетип атат да. Мен муну келип туруп газдаштыруу маселесин карайлы деп атам. Ошол жерде Даяр турат, Достук деген айылыбыз, чек арадагы Тажикстан менен чектеш айылдар, Достук, Жаштык, Арка деген айылдар газдаштырууга дап дайын турат. Бирок Катта Туздан эле алып чыга турган
кичине эле буга мамлекеттен көмөк керек да. Айыл өкмөтү тыйын салалы биз дагы деп атат. Керек болсо мамлекет жардам берсин деп атат. А мына Кыргызнефтегаз эч кандай мындай бир жанагы иш жасабай атат да. Ушуну бир келиңиздер, эми биз элибиздин жыргалчылыгы үчүн элге жакшы мыйзамдарды чыгаралы, элге жакшы шартты түзөлү, чек арага жакшы шартты түзөлү деп өзүбүз айтып атабыз. Тиерде турган байлыктарыбыз учурунда тажиктер колдонуп жүргөн муну. Анан бир кезде анан жок болду деп калды. Иши кылып муну эми баягы эфир үчүн билип турабыз биз ал жерде эмне болуп атканын. Бирок биз аны же комиссия түзөлү. Мен ошону өткөндө палатада да айтып чыктым эле. Келгиле ошо катта тузду бир иликтейли. Адистерден мындай сиздердин комитеттен мен өзүм кошулайын. Бир комиссия кылып алып туруп барып текшерели десем, айылда ошол жерде иштеген балдар айтып атат. Камилеже, мунун аягына чыга албайбыз. Мунун аягы тереңге кетет деп атат. Мына мен комитеттен суранат элем. Бул өтө чоң бир жакшы иш жасаган болуп берет элек, ошо комитет жардам берсеңиздер. Кыргызнефтегаз жөнүндө болуп калды, мен ошон үчүн чуркап кере калдым. Рахмат. Рахмат, Камал Кызаковна. Кийинки Бактыбек Канбекович, ушул маселе боюнча келгенсизби дагы? Анда. Боле. Анда урматтуу депутаттар, депутаттардан сунушуп атат ушул биринчи маселе боюнча, кийинки калтыруу боюнча. Добушка коем, добуш берсеңиздер. Каршы жок. Бара берсеңиздер болот. Даярданып келгилечи силер, ошо ар дайым ушундай кыласыздар да силер. Так, урматтуу депутаттар, анда экинчи маселеге кароого өтсөк, экинчи маселе 2017 жылдын 28 февралындагы Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Камбар-Ата ГЭС 2-нин экинчи гидроагрегатын эксплуатациялоого киргизүү. Долбоорун каржылоо үчүн Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражатынан инвестициялык кредит берүү жөнүндө макулдашууга номер 2 кошумча макулдашуунун долбоору жөнүндө. Демилгечи Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Айталиев. Сизге канча убакыт жетиштүү болот? Баяндамага 5 минут жетиштүү. 5 минут жетеби? Жетет. Анда баштабыз. Толугу менен жетет. Рахмат. Урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча 2017 жылы февраль айында ушул Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал келишим 2019 жыл апрель айында күчүнө кирген. Бул жакта сиздердин карооңуздарга жана колдооңуздарды сурап келгенибиздин негизги себеби ушул түзүлгөн келишим боюнча кредиттерди суммасын кайра кайтаруу боюнча графикке өзгөртүү киргизип, тактоо иретинде бир мындай өзүнчө кошумча келишимди кол коюшсак деген сунуш болуп атат. Негизги себеби келишимдеги бир ченем бар. 2017 жылы коюлган келишимде, ошол келишим ратификациядан өткөн, графикке ылайык 5 жылдан кийин биринчи төлөм башталат деген. Бирок мен атап кеттим, ушул 2019 жылы күчүнө киргенине байланыштуу 5 жылдык мөөнөттү ошол 2017 жылдан эмес, 2019 жылдан баштап эсептейли. Ошондо графикте көрсөтүлгөн мөөнөттөр биринчи төлөм 30 март 2022 жыл болбой 30 март 2024 жылга жылат. Бул бизге бир жакшы шарт түзүп берет, себеп дегенде бүгүнкү күндө ушул долбоордун ишке ашырылышы активдүү фазада жүрүп жатат. Кудай буйруса, ошол 2024 жылга чейин долбоор ишке ашып, экинчи гидроагрегат иштеп баштаса, төлөмдөрдү дагы кайтаруу бизге жеңилдик болуп, жакшы мындай бир өбөлгө түзүлмөк. Ошон үчүн сиздерден колдооңуздарды сурап келдик. Эгерде колдоп берсеңиздер, буга чейин 2 комитеттин дагы чечимин колдоосун таптык. Бул эл аралык комитет жана бюджет жана фискалдык саясат боюнча. Анан мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Эгер суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Мындан ары биз эгер колдоп берсеңиздер, тийиштүү министрлер кабинетинин тескемесин чыгарабыз. Рахмат. Анда биринчи сөз Саматовичта. Сизге? Рахмат. Биринчи суроо, бул келишим күчүнө кирип, акча каражат бөлүнгөн келип атабы? Келишим 2019 жылы күчүнө кирип, бүгүнкү күндө консультант алынган, ал техникалык тапшырманы даярдап чыгып, конкурстук документтерди даярдап, жакын арада подрядчикти тандоо боюнча иш чара башталат. Келишим түзгөндө доллардын баасы канча сом эле?
Эми 2019 жылы доллардын курсу 42 сом беле? 37 сом. 40-тан жогорураак болчу, где-то бир 2019 жылы бир 70ке жакындап калган болсо керек эле, менин эсим бар. Азыр канча болуп атат? Эми азыр 100дөн ашып атат. Кантип кайтарабыз акчаны? Мындай көрүнүш бизде, Исхак Абсаматович, жалпы эле энергетика тармагы үчүн эми жооп берейин, башка тармактар үчүн айта албайм. Бизде ушул маселе турат орчундуу болуп. Анткени жылдан жылга курс өсүп кетип баратат. Биз баягы өзүбүздүн киреше булактарыбыз сом түрүндө болгондон кийин эми биздин баягы мыйзамга ылайык биз доллар менен сата албайбыз, сом менен сатабыз. Кредиттерди кайтарганга келгенде доллар менен кайтарабыз. Ошол жакта сиз айткандай чындыгында мүчүлүштүктөр бар. Жок, мен суроо берип атам. Сиз мага кайра суроо кайтарып атасыз. Мен сизге суроо берип атам. Оюңар кандай? Мисалы үчүн Ош ТЭЦ 15 жыл мурда, 18 жыл мурда 10 миллион доллар кредит алган болчу. Бүгүнкү күнгө чейин бир тиын төлөй элек, себеп тарифти жогорулата албайт. Алганда 10 сом болчу эле, кайтарганда 60 сом болуп калган да. А тариф баягы эле биздики 1,5 сомдон ашпайт да. Кантип кайтарабыз бул акчаларды? Энергетика тармакты мен как раз ушуну сурайын дедим эле да. Эми Исхак Абсаматович, бардыгы ордунда турган жок. Биз дагы тарифтик саясатты бир нече жолу карап чыктык. Бүгүнкү күндө Жок, мен суроо бергеним мындай да. Кабинет министринин башчысы даңкылдап эле мактанган. Керек болсо ГЭСтерди өзүбүздүн каражатыбызга курабыз деп айткан. Болгонбу сөз? эми мен Акылбек Үсөнбекович расмий түрдө жарыялаган. Биз мындан ары ГЭСтерди өзүбүздүн акчабызга, каражатыбызга бюджет несиенен курабыз деген сөздү мен уккам. ГЭСтерди куруу боюнча биз планга коштук. Келе жаткан биздин өзүбүздүн министрлер кабинетинин планында ал ГЭСтерди куруу боюнча бир нече долбоорлор бар. Жок, ал 300 ГЭС курам деген. Ал кичи ГЭСтер менен кошулуп айтса керек, Айырмасы кандай? 2 миллиард доллар болуп атпайбы? Чындыгында кичи ГЭСтер менен кошуп айта турган болсок, ооба. Суроо бергеним насыйга алган эң жаман нерсе да, айрыкча доллар менен. Мен сизге бир сунушту айтып коеюн, ойлонуп көргүлө. Азыр Европадагы биримдик бизге жардам берип атат, бир жагынан рахмат жардам бергенге, каражат бөлүп атат. Азыр шартка байланыштуу келишимди улантсаңар болобу? Келгиле. Силер санкция киргизип, Орусияны чөгүлөтөм деп атасыңар. Азабын биз тартып атабыз. Ошондуктан көмөк көрсөтөм десеңер, давайте реструктуризация деген жол менен сүйлөшүш керек да. Же алган акчаны сом менен бекитип коелу, сом менен кайтаралы. Сом менен бекитүү боюнча дагы биз бүгүнкү күндө финанс министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сиз абдан жакшы сунушту айттыңыз. Бул маселе бүгүн күн тартибибизде бар. Себеп дегенде биз баягы эми бул акча каражаттар мамлекетке келет, Минфин аркылуу бизге өтөт да. Биз Минфин менен субсидиардык келишим түзүп анан иштейбиз. Ошон үчүн биз Минфин менен ушул кредиттер боюнча курсту бекитип алалы, бир суммага белгилеп алалы деп азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Эсептөөлөр бүтсө бир келишимге келебиз деп ойлоп атабыз. Себеби силер акча келишим түзгөндөн баштап иштеткенге чейин биз 20 миллиард сом жоготтук. Курсовой разница деле, туурабы? Жалпысынан ошондой көрүнүш бар, ооба. 20 миллиардтан акчаны ала элек акчага уже карыз болуп калдык. Биз элибизден алабыз да, налог аркылуу башка. Ошондуктан бул мен сунушумду бир Минфин менен азыр ой жүгүртүш керек. Бул жалпы сизге тийиштүү эмес, бул жалпы өкмөткө тийиштүү. Кандай жолун табышыбыз керек? Мына кечээ тышкы иштер министри сүйлөшүптүр Европанын өкүлдөрү менен. Алар ушул багытта жардам беребиз, көмөк көрсөтөбүз деген ойлорун айтыптыр. Бирок бизге 20-30 миллион бюджетке бербей туруп, мындай акчаларды жеңилдетүү жолуна берсе жакшы болот эле да. Ошондон алгандан мына биз ишке кире элек, бир казык кага элекпиз, мык кага элекпиз. 20 миллиардка түштүк да. 20 миллиард да? 20 сом алсам. Ами 20 сом эмес 30 сом болуп атат өсүшү. 30 миллиардка жөн жерден биз түшүп атабыз да. Бул пайыз эмес. Только курсовой разница. Өтө өкүнүчтүү нерсе да, мурда биз көңүл бурган эмеспиз да, доллар мынчалык секирип эле, азыр дүйнө өзгөрүп атат да. Ошондуктан кеч боло электе мен ойлоп атам бир карашыбыз керек. Мен билбейм, жолун мен билбейм кандай кылат, бирок өкмөттүн башы ушуга катыш керек да. Акылбек Үсөнбекович ушул боюнча иш кылыш керек азыр. Керек болсо Европага барып ушул жерде жатыш керек. Бир мисалды келтирем. Жанагы Сингапурду мактаган Ли Куан Ю деген жигит, киши, аксакал.
эгемендүүлүккө келгенде ал 2 ай Англиядан барып чыкпай койгон. Пока каражат бермейинче мен кетпейм деген да. Биз деле ошондой кылалы. Ал жерде 2 министрибиз бар, өкүлдөрүбүз бар. Ошолор иштесин да. Элчилер бар. Мен коркконум 110 миллион бизге кийин аябай оор түшөт да. Баарыбир силер өндүрүлгөн энергетика баягы киловаттарын силер көтөрө албайсыңар, асманга чыгара албайсыңар. Чет өлкөгө долларга сатсаңар болот, бирок ким алат анда мен билбейм, азыр дүйнө өзгөрүп атат да. Ошол сунушум жаңылык бир гана, силер 1 жылга мөөнөт узартыпсыңар да? 2 жылга узарт. 2 жылга эле. Ошол эле жаңылык ба? Ооба, кошумча келишимде эле макулдашууга келет. Получается, только 2 жылга жылдырыппыз да. 2 жылга суранышып атат да, жылдырып бериңиздер деп. Кийинки сөз Музбек Кошалиевич сизде. Рахмат. Телеграм аркылуу да? Да. Кредит албайды деп буга чейин деле ошо энергетика системасындагы бүгүнкү күндөгү сом менен карызыбыз 165 миллиардка чыкты уже. Акыркы курс боюнча ооба 136 болчу, азыр дагы үстүнө 165 миллиардка чыкты. Мурунку карызыбыз. Эми бул 2047 жылга чейинки төлөмдөрдүн баардыгын эске алсак ошончо сумма чыкты. Мына курсовой разница менен биз уже 30 миллиардка чыгып атабыз карызга дагы. Туурабы? Вообще, мен эми ошол энергетика системасындагы түшүнгөн кишиге катары айтайын. Бизге азыр Камбарата 2-нин 2-нчи агрегатын коюунун максаттуу жагын айтып бергилечи мага. Эмне максатта коюп атабыз муну азыр? Бисеби дегенде, мен сөзүмдүн башында айтып коеюн, биздин Камбарата 2-нин суу сактагычыбыз 2 агрегатты иштетүүгө толук камдуу мүмкүнчүлүгү жетпейт. Туурабы? Мен кыскача биринчи сурооңуз боюнча жооп берип кетейин. Эмне үчүн бул долбоор бизге керек? Биринчиден бул ратификация өтүп күчүнө кирген келишим. Убагында биз ошол негиздеме берип, ушул долбоор бизге керек дегенбиз. Негизги себеби биринчи агрегат иштеп атат. Кубаттуулугу 120 мегаватт, бирок 90 гана мегаватт электр энергия өндүрүп атат. Себеп дегенде ал жакта ачык бөлүштүрүүчү баягы түзүлүштү открытый распределительный устройство курулу элек. Азыр ушул долбоордун эсебинен курулат. Ошондо дагы 30 мегаватт кошумча кубаттуулук алабыз. Андан тышкары үстүнө кошулуп дагы экинчи агрегаттан 120 мегаватт ала турган болсок, бул жалпысынан бизге жакынкы арада 150 мегаватт кубаттуулук түзүп берет да. Бул эми мындай караганда азыркы мындай бир потенциалдуу жакын арада ишке аша турган долбоорлордун негизгилеринен бири да. Ошон үчүн бизге азыркы күндө кубаттуулук керек. Ошого ылайык бизге бул долбоор дагы керек да. Керек, мен түшүнүп турам, бирок менин суроомо толук кандуу. Бул эгерде мына алып аткан кредитти биз иштетпей калсак канча штраф бар мунунчу? Эми бул жактан жана 0,5% резервирование деген нерсени айтып атсаңыз керек болгон, бирок биз мурдагы жылы ушул Совет фонда менен сүйлөшүп, бул ушул төлөмдөрдүн баардыгын жокко чыгарып койгонбуз. Освоение жок болсо, значит төлөбөйбүз иштек. Азыркы күндө андай төлөм жок. Освоение жок болсо, значит штраф жок. Ооба, 0,5% деген резервирование жок бул долбоор боюнча. Пайыз төлөнбөйт. Төлөнбөйт. Эми экинчи маселе. Биз азыр ушул алып аткан кредитти башка Камбарата бир жака бура алабызбы, бура албайбызбы? Жок, ал жакта ратификация өткөндө келишимге негизги багыттар көрсөтүлдү. Аны үчүн кайра баштан өзгөртүү киргизип, келишимдин баардыгын баштан карап чыгышыбыз керек. Вы этого не пробовали? Жок, анткени бул жактан эми Камбарата биргеси аябай иригеси да. Анын жакын арада курулуп бүтүшү бул эми көп убакытты талап кылат да. А экинчи ГЭС боюнча жакын арада бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Жок, мен айтайын деп атканым, азыр жана да айттым, дагы да айтайын. Биздин суу сактагыч Камбарата 2деги 2 агрегатты иштеткенге, толук камдуу иштеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Муну билесиз да? Адистердин эсептеп чыгышы боюнча иштеп атабыз, Музбек Кошалиевич. Ал жактан эми жетет болгон үчүн биз ушул долбоорго макулдашууга барганбыз да убагында. Эгерде маалыматыңыз жок болсо, бул комитеттен кийин менин кабинетиме келсеңиз, экөө сүйлөшөлүз сиз менен дагы. Макулбу? Макул. Бул экинчи агрегатты койгондон кийин биздики толук камдуу иштете албайт. Пока силер экинчи агрегатты коюп, арып бетсотду койсоңор дагы толук камдуу иштете албай калабыз. Себеби дегенде, азыр биринчи биздин суу сактагычка эмне деген гана суулар келип атат, эмне деген грязь келип атат. Выработка кетип атат.
То есть тетиктериңердин выработкасы кетип атат азырчы. Износ деп атасыз? Износ болуп атат силерде уже. Ошол жанагы келип аткан кумдан, таштан дегендей износ болуп атат уже. Азыр мына кредитти алыш үчүн эгер максат кылып аткан болсоңор, анда жакта ойлонуп көрүш керек. Эгерде биздин за неосвоение деген статьябыз жок болсо, анда туктап турганыбыз эле жакшы муну үчүн. Биз Камбарата бирге күч салганыбыз жакшы. Ошо болгон күчүбүздү Камбарата бирге салсак, ошондо биздин суу сактагычтардын баары каскад болот дагы. Туурабы? Ооба. Ошондо анан биз толук камды иштете алабыз. Камбарата бирге дагы азыркы күндө ошо толук кандуу күчүбүздү жумшайбыз деп, ал жакта дагы иш аракеттерибиз бар. Кайсы биздин өзүбүздүн булактарданбы? Эми биздин өзүбүздүн дагы булактардан азыр баягы биринчи кадам болуп, ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн баягы өзүбүзчө бир эсеп жасап чыгарганбыз. Ушул баягы даярдык иштери боюнча жолду, туннелди, башкасына деп. Ошого азыр каражат караштырып атабыз. Эми биздики мына неосвоениеге деген жок болсо, биз күтүп туруп бир жакшылап акылдашып кылышыбыз керек. Себеби дегенде мындай да. Кредитти ала берип, буга чейин максатсыз пайдаланганыбыз үчүн, мына азыр жана да айтып кеттим, дагы кайталап айтайын, 30 миллиардка биз курсовалентсин чөтөбүз азыр. Туурабы? 30 миллиардка. 30 миллион эмес, 300 миллион, 30 миллиардка чөтөбүз. Ошондуктан жакта ойлонуп иш кылалычы. Эгерде дагы балким башка бир сунуштар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн шашпай, бир толук камдуу ойлонуп туруп иш кылсак жакшы болот ушул боюнчачы. Экинчиден, мына азыр Камбарата 2-ни баштабас тендер объявить этебиз деп атасыңар, туурабы? Эгерде азыр комитеттен колдоо тапсаңар, анда тендерге чыгарасыңар. Мен түшүндүрмө берип кетейинчи. Бул келишим күчүнө кирип, биз азыр эгерде бул графикти жылдырып албасак, комитет эгер колдобосо, биз ал долбоорду ишке ашыра беребиз, бирок ошону менен бирге 30 март, 22 мартта 22 жылы бизге я бир счет төлөгүлө деп бизге счет берет да. Ошон үчүн биз азыр буну дагы 2 жылга жылдырып алсак, анан долбоорду параллельно ишке ашырып кете берсек, биз үчүн ыңгайлуу шарт түзүлмөк деп атабыз. Жок, туура. Айтып аткан маселеңерде бар, бирок мен айтып атканымды жакшы түшүнгөн келбей атат да, сөтүнчү. Мына азыр бар подрядчикте уже определить эткен жоксуңарбы? Азыр конкурс бериле элек, бирок ошол конкурстук документация даярдалып бүттү. Мына, мен ошого келип такалып атам да. Башка мына азыр эле нефтегаз менен ушул боюнча азыр сөз болуп мына отклонить эттик, туурабы? Биздин буга чейинки Нарынгес деген организация куруп келген, Токтогул ГЭСин да курган, Камбаратан 2-ни да курушту, биринчи агрегатын, Крупсай ГЭСин куруп келдик, туурабы? Бүт ГЭСтердин баары эле Нарынгес куруп келген. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин мына Нарынгес менен спец гидроэлектромонтаждын карызын жок кылууга аракет кылбайсыңар? Булардын өзлөрүнүн напрямую договорун иштеткенге аракет кылбайсыңар? Мына биринчиден мен бул ушул үгүт иштеринде да айтып жүргөм, дагы да айтып келатам, мына ар бир семинар той сессиясына айтып атам, заседаниясына айтып атам. Эмне үчүн ушул өзүбүздүн ата мекендик Нарынгес деген организация убагында 10 миңден 15 миңге чейин адам иштеген. Бүгүнкү күндө 300ге жетпеген адам иштеп атат. Жок болуу стадиясында турат. Ошону эмнеге иштетпей атабыз? Биздин кетип калган мигранттарды алып келип, ошол эң кесипкөй адистерибиз кетип калган Россияга. Где-то, может быть, и орысча айтканда дворами тут. Казакстанга кетип калган, башка жактарга кетип калышкан. Неге ушуларга бир көңүл бурбай атасыңар? Жооп берип кетейин. Нарынгес боюнча эми биз ал аракетти жасап атабыз. Биз дагы биздин жергиликтүү, биздин өзүбүздүн ата мекен ишканалары иштесе экен, өнүксө экен деген ниетибиз бар. Ошонун үстүндө иштеп, азыр эми биздин энергетикалык компанияларга тиешелүү маселени айтайынчы. Соттук азыр процесстер жүрүп атат карыздар боюнча. Эгер соттун чечими чыкса, ошого жараша ишти алып барабыз. Биринчиси. Экинчиси, Нарын гидроэнергострой боюнча тийиштүү өкмөттүн токтому дагы бар. Баягы салыктарынан карыздары болсо дагы тендерге катышканга мүмкүнчүлүгү болсун деп. Бирок негизги маселе бизде сатып алуулар мыйзамы бар. Эгерде сатып алуулар мыйзамы боюнча ушундай бир жергиликтүү биздин ата мекен ишмерлер менен түздөн түз иштейсиңер деген ченем болсо, биз кайра бизге ыңгайлуу болот да алчы. Бирок эми бул жакта мыйзамдын да башка шарттары бар экен, ошого жараша дагы ишибизди алып барышыбыз керек. Мен сиздин айта турган сөзүңүзгө түшүнүп атам, Төркүн, эмне деп атасыз? Мен айтайын деп атканым,
Силер азыр канчалык деңгээлде бул организацияларды экөөнүн тең Министерство энергетикага кошулабыз деген, кошуп алабыз деген ниетиңер бар. Эмне болду ошол маселе? Бүгүнкү күндө мүлк фондунда акциялары бизге өткөрүлүп берилелек. Жок, ошол кайсы стадияда? Кимдердин, мен бул боюнча деген Министрлер кабинетинин төрагасы менен сүйлөшсөм дагы алып атат, өткөрүп атабыз деген болчу. Анан урматтуу Садыр Нуркожоевич айткан бул боюнча ушу министрлик өтүп атат деп. Силерде маалымат жокпу толугураак? Маалымат бар. Ал жакта маселе мындай болгон. Бул 2020-жылы ушул мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү боюнча программага кирген. Энерго холдингдин курамына өтсүн деп. Бирок кийин кайра ал чечим да каралып чыгып, энергетика министрлигине берилсин деп дагы чечими чыккан. Бирок мен бүгүнкү күндөгү статусту айтып атам. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунда акциялар бүгүнкү күндө турат. Эми алар акциянын кармоочусу болгондон кийин ошол процессти запускать этип, тийиштүү өкмөттүн чечимдерин, долбоорлорун иштеп чыгып жүргүзсө, анан бизге өткөрүп берсе, биз аны иштеткенге даярбыз да. Эми алып келип берсе аны иштейт экенсиңер да, силер алып келген чекти өзүңөр кызыктар эмес экенсиңер да, значит, получается так. Мен башында айтып кетпедимби, биздин өзүбүздүн ата мекен ишканалар менен түздөн-түз иштешкенге даярбыз. Бирок ар кандай мыйзамдын дагы башка ченемдери бар экен. Эгер ал жактан ал ченемдерди өзгөртүп туруп түздөн-түз иштейсиңер деп мүмкүнчүлүк түшсө, биз даярбыз иштешке. Мен бул маселени айткандан таанбайм. То есть калбайм бул маселеден. Мен бул маселе үстүндө да иштеп атам өзүм дагы. Мен аз тийиштүү каттарды да берем. Ошол мына ремонт боюнча дагы, то есть токтогул КЭСтин агрегаттары боюнча дагы, реконструкция боюнча дагы. Силер прекрасно билесиңер, ушул жерде кимдер иштеп атканын, кандай болуп срокторду мына өткөрүп жүрдү эле. Былтыр декабрда беребиз деген, өткөрүп беребиз дегениңерди быйыл дагы декабрга чейин калып атат, по-моему, насколько я знаю. Жана статер боюнча дагы ремонт иштери бүтпөй, мына декабрга чейин калып атат, по-моему, либо август, либо сентябрь деп атышат, туурабы? 4-чү агрегат боюнча. Завершение. 4-чү агрегат боюнча июль деп атабыз. Июль деп атасыңар, июльга бирок бүтпөйт алар. Энде толук маалыматтар бар, алар бүтпөйт дегенчи, ал сентябрга чейин барат, если декабрга чейин кетип калса дагы. Эми, конечно, эртерээк бүтүп кеткени жакшы бизге. Бирок мына биздин ата мекендик болсо, бизде ошондой иштерди башкача иштетмекпиз. Азыр мына башка жактан алып алдык эле, эмне деген алардын соцфонддору төлөнүп атат, туурабы? Ошолордун алардын отчислениясы кетип атат. Мына биздин өзүбүздүн балдарды иштесе, биздин организация иштегенде канча деген акчалары ошолордун атына деле пенсиясына кетмек. Туурабы? Мына биз кызыкпай атабыз да. Мен муну айтып атканым. Көпчүлүк баарыбыз киришеличи ушуга. Киришели ушуга. Себеби дегенде биз өзүбүз баштабасак, бизге эч ким баштабайт муну. Биринчиден, экинчиден, эми министрдин орун басары, мен буга чейин дагы келип катышкан, депутат болуп электе катышкан чогулушуңарга. Эч кимге мындай ответственность алгыңар келбейт. Муну моюнга алгыла. Ошон үчүн өзүңөр баштап, аягына чыгып мону министр менен чогулуп сүйлөшөсүңөрбү, же кабинет министринин төрагасы менен сүйлөшөсүңөрбү, аракет кылгылачы. Ошол жердеги канча деген адамды азыр иш менен камсыз кылмакпыз. Подрядчик өзүздүкү болсо. Ошол эле Нарынге спецгем иштесе, канча деген. Мына спецгемди иштеп атышат азыр реконструкцияда. Тажиктерден келген организация кайра эле биздин балдарды алып, экесе аз айлык иштетип атышат. Силерге айтам мындай бир ичиңер ачабы ушуга? Кайра эле биздин ошол спецгемдин балдары иштеп атат. Бир ойлонуп койгуңарчы мындай. 50 000 айлык алган тажиктердин кызматкерлерине бизки 25 000 иштеп атышат. Мен барганда, ушул жерге жолукканда барганда, ыйлашат. Алар менен кошулуп мындай өзүбүздө ошол шкурага чөлчү. Ошол деңгээлге чөл. Эгер замминистр болбой, ошол жердеги бир слесарь болуп калсаң эмне болмок? Мына ошол акыбалга түшкүлөчү. Пока силер өзүңөрдүн жонторуңар менен ошол шкурага түшмөйүнчөктү, буга аракет кылыш кыйын болуп калат да. Мен азыр комитеттин атынан да сурап кетет элем. Мына ушуга холдинг, станция, министерство жалпылап киришкиле. Сиз бир нерсе айтайын дедиңизби?
уруксаат берсеңер, жана суроо боюнча Камбаратта экинчи станция, экинчи агрегатын керек боюнча жайдын күнү суу чоң келгенде, ошондо бул сууну жөн эле текке агызбай выработка менен кетсе, жылына жок дегенде где-то межсезонье хотя бы где-то 400-550 миллион киловатт-час выработка болуп калат эле да. Анан запертые мощности биз Токтогул району болгон эле 70 мегаваттын эле освоение болот атпайбы. Буну сетке чыгарсак, буну уже экспортко чыгарса болот эле да. Анан жана сиз айтып аткан сурооңуз, биз холдинг алкагында конкурсный документация өзгөртүүнү киргизип туруп, январдын 28-inde уже станция берип, 2 февральда ябырга жибердик банкачы. Ошол жакта биздин отечественный, ошонун ичинде Нарынгес компаниялар катышканга эмелерди, условияларды түзүп бергенбиз да, алар кечиресиз, мен сөзүңүздү бөлүп коеюн, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Ал условияларды билем. Силер эми баягы налогдун карызы болсо дагы качканга мүмкүнчүлүгү бар деп атпайсыңарбы? Туура, ушуну айтып атасыздар сиз азыр. Эми ал жерде көк кызы бар. Катыш үчүн көк кызы бар. И азыр эми дагы до конца айтып коеюн. И Нарынгес азыр мурунку иштер боюнча электрический станция сотко берген. Азыр платина возведение боюнча өнүкпөй калган акчалар бар да, ошону азыр жаңы кайра акт приемка боюнча. Акт приемка боюнча. Акт приемка боюнча. Ошол баары азыр иште. Буюрса биз ойлоп атабыз, Нарынгес ушу менен конкурсту өзү эле өтүп эле министерствонун алкагында болобу, холдинг алкагында болбой, как строительный компания, жоктен как субподрядчик болуп кирет буюрса. Ал ишти мен абдан жакшы көрөм. Ал ишти убагында мен баштагам. Ушундай кылалы, ушуну бүтүрөлү депчи. Мен жакшы көрөм бул ишти. Эми айтып атканым, мына көк кызы коюп атасыңар, мына көк кызыны деген ошол маселе ошо туруп калып атат да. Бул биздин ата мекендик ишканалардын көпчүлүгү көк кызыны кое албай калышат. Себеби дегенде ал жерде канча процент эле көк кызы? 2%га чейин да. 2%га чейин. Мына азыр 110 миллиондун 2%ын Нарынгес менен тиги спецгемдин баарын кошуп сатып ийсеңер да чыгара албайт андай акчаны. Кое албайт көк кызыгачы. Мына ошол жерден аксатып коюп атасыңар да. Ошондуктан мен айтып атканым, биздин ата мекендик ишканаларыбыз деген ошол эле мына реконструкция кылып аткан ишиңерди биздин балдар эле кылмак. Муну силер прекрасно билесиңер. Абдан жакшы билесиңер муну. Менден жакшы билесиңер. Ошого аракет кылалы деп атам. Подрядный организация кылып, генеральный подрядчик кылып биздикин киргизели. Субподряд кылып анан булар алсын деп атам. Ошондо биздин деген жумушчулардын саны да көбөйөт. Налогубуз да өзүбүздө калат. Бардыгы өзүбүздө калат. Мына ошого кыргызча айтканда жамбашырды көтөрүп иштейли деп аткан сөзүн да аракет кылыпчы. Жардам бергилесиздер дагы. Бүт мүмкүнчүлүк жумшайлы ушуларгачы. Макулбу, ушул сунушту эсиңерге алгач, анан любой маселе болсо күнбү түнбү кайсыл маселеңерди пленар заседание болобу, же комитет болобу, бизден ошол жактагы керектүү ишканаларга тийиштүү мыйзамдар болот турган болсо, долбоор болсо, токтом болобу, алып келгиле. Колдойбуз ушулардычы. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Шайырбек Кыргызчаевич. Менде суроо бар эле, мына Евразия өнүктүрүү банкы менен өзүңүздөр келиштиңиздер да 2 жылга дагы жылдырайлы деп. Ооба. Бул мына Тилек Анаркулович мен ушу сунушуңуздарды колдоймун. Себеби дегенде 2 жыл болсо дагы жылып турган болсо, мына эртең 30 болуп калыптыр. Мына 2 жума калыптыр, 2 жумадан кийин төлөй башташ керек экен. Аны 2 жылдырга жылдырганыңар өтө туура болуптур, жакшы болуптур. Мына биз дагы ушу жогорку кеңеш колдоо берген болсок, ушуну жылдырыш керек. Анан кийин мен мына урматтуу коллегалар, сиздерге кайрылайын деген сунушум комитеттин атынан болобу. Себеби дегенде мына эл аралык банктардан биздин мамлекеттик ишканалар, район шаарлар, мына жана таза сууга деп, же болбосо канализацияга деп көп кредиттерди алышты да. Например, мына Жалал Абад шаарын эле айткан болсок, мына кече бир 2-3 ай болду, башталганына 8 миллион евролук иш башталды да. Бул жанагы таза суунун 2-чи фазасы башталды Жалал Абад шаарында. Ошолорду дагы жылдырышыбыз керек да бизчи. Жылдырышып, анан кийин биз мына
кабинеттер, министрлер кабинетинин бир маалыматын дагы угушубуз керекпи, кандай кылышыбыз керек, ошолорду жылдырып, анан кийин бир фиксированный бир курска коюшубуз керек. Курстучу. Себеби дегенде бир 85-ке коебу, 80-ге коебу, ошентип коюп туруп, анан кийин баалаш керек да. Анан кийин болбогон болсо, эртең 130га же андан да көтөрүлүп кеткен болсо, анда ушу жана өтө чоң трагедия болот да. Анан кийин мамлекеттик ишканалар эмес, бул жанагы жөнөкөй ишкерлер дагы. Жөнөкөй ишкерлер да коммерциялык балыктардан миллиондогон долларды алган биздин ишкерлерибиз бар. Ошолор дагы азыр канча курстан төлөйбүз деп ошолор дагы отурушат. Ошондуктан биздин комитет бир сунуш кылсак, ушу парламентке бир келип туруп, бир жакшы өздөрүнүн маалыматтарын берип, биз азыр ушул курска коелу деп атабыз. Коммерциялык банктар дагы жана кайтарым төлөмдөрдү биз основной сумманы фиксированный бир баага коюп койсок курска. Себеби дегенде азыр ишкерлер дагы азыр өздөрү араң жүрүшөт. Азыр эртең кантип төлөйбүз, канчадан төлөйбүз депчи. Ушунун бир маалыматын бир угуп койгон болсок кандай дейсиздер, урматтуу коллегалар? Биз комитеттен ушуну сунуштап туруп, бир күн тартибине киргизгенге сунуштайлы, анан кийин ошол жерден анан кийин кабинеттер министрлер кабинети дагы келип өздөрүнүн маалыматтарын берер. Менин оюм. А сиздердин проектиңизди мен колдоймун, өтө жакшы проект экен. Рахмат. Рахмат, бул боюнча биз комитеттен ошо фискальный комитет карайт да бул маселелерди. Биз ошо комитеттен кат жөнөтөбүз. Сунуш баягы депутаттардын атынан. Рахмат, суроо жооп бүттү окшойт, урматтуу депутаттар. Эми комитеттин чечими сиздерге таркатылган, анда комитеттер, жанагы так, Телеган Аркулович, тиги мынау проектиңерде экинчи агрегаттын экинчи колесосун, то есть экинчи агрегатты коюлду. Там эме барбы жокпу? Ару 500 заложено туда? Заложено. Бул долбоордун ичинде Ару 500 дагы бар, экинчи агрегаттар. А эмечи? Поверхностный азыр вода рабочий просто колесону, параллельно кетет. не, проект боюнча жаңы заказ бересиңерби же? Эми аны карап көрөбүз го, скорее всего, жаңы заказ беребиз болуш керек долбоордун алкагында. Эми 110 миллион долларлык долбоор эсептелген, ошол бардык каражаттар менен биргеликте. А бизден экинчи агрегаттын колесосу, даяр колесосу бар экен билесиз да? Билем. Ошону не проработали? Карап көрүш керек, проработка кылып ал маселени дагы талкуулаганбыз. Канчалык деңгээлде ал азыр жарактуу болот, биринчиден, экинчиден эми көп жылдан бери тургандан кийин ал баягы абалын карап көрүшүбүз керек да анын дагы. Анан бул жактан дагы бир маалымат берип кетейинчи, уруксат берсеңиздер 1 мүнөт. Биз эми бул баягы эл аралык долбоор болгондон кийин ал жакта дагы сатып алуулар процесстери боюнча дагы бир нече жол жоболору өзүнүн бир ченемдери коюлат экен да. Азыркы келишим боюнча ошол сатып алуу процесстери Дүйнөлүк банктын баягы эмеси менен ошолордун жол жобосу менен ошолордун тартиби менен кетсин деп жазылып калган да. Ал ратификация өтүп, бекитилип, мыйзам чыгып калган, ошон үчүн биз ошол жол жобо менен кетип баратабыз. Бул эми бул маселеге сиздердин күнөөңөр жок да. Бул ратификация өткөндөн мурунку чакырышта өткөргөн да, туура? 17-жылы ратификациядан өткөн. Эч ким түшүнбөстүк менен, эч ким кызыкпагандык менен өтүп калган да ушулчу. Себеби дегенде мен муну айтып атканым, азыр ошол даяр рабочий колесону состояниясын көрүп, анын акыбалын көрүп туруп, ошону алсаңар бир топ арзан түшмөк да. Мен анын баасын да примерно билем да канча экенин. Мен ал маселе боюнча дагы көптөгөн иш чаралар өткөргөм. Ошондуктан ошол маселени да карап көрсөңөр. Эми азыр проекттин бардыгы силердин колуңарда, азыр силер сунуш берсеңер, ошону сунуштун негизинде алар гана өзгөртүп киргизсеңер болот. Анан ратификация алып келе койсоңор, ал арзандатып атабыз десеңер, ким колдобой койот? Кайсы депутат колдобой койот экен? Кандай депутат жок болуш керек. Ошондуктан ушулар киргизсеңер силер маселе кылып туруп, анан ар бир депутаттын жанына жалдырап болсо өткөрөбүз аны. Өткөрүп берип коелу, арзан болуп атат, мынча миллион долларга арзан болуп атат десең, любой депутат колдоп берет деп ойлойм мен. Туурабы? Ошентип ушул вариантта карап көрсөңөр, себеби дегенде азыр башка жактан заказ бере турган болсоңор, биздики биринчи агрегат деген российский производство чыгып калды. Азыр экөө стыковкасына да бир топ акча кетет. Туурабы? Стыковкасына да бир топ акча кетет. Ошону жакшылап карап көргүлө. Мына ушул сунуштарды мага чейин деле билет болушуңар керек, балким бунун үстүнө иштедиңер, иштеген жоксуңар билбейм. Но давайте проработайте. Эми 2 жылга созуп алыпсыңар, 2 жыл узатып биз колдойбуз бул созулганыңарды, жылдырганыңарды. Бирок ошонун ичинде балким мына Исхак Абсаматович
Аксаматович айткандай, балким жатасыңар ошол жака барып алып туруп, же жалдырайсыңар барып, ради государства, ради полезного дела кылгыла ошол иштичи. Барып проработайте. Где гарантия, что ваше предложение не пройдет в лучшую сторону или в полезную сторону? Рахмат. Рахмат, Алишер Абилаевич. Кошумчаңыз бар же? Сөз сизде. Рахмат. Урматтуу Жибек Курамбековна, бул сумма кайсыл жерде турат азыр? Biz полный ала элекпиз. Бул освоениясы только 380 миң болду, консультационный, калгандар турат. Жок, себеби бул жерде ратификациядан өткөнүнө 5 жыл болуптур. Төлөм мөөнөтү жеңилдетилген стадиясы бүтүп, уже 2021 жылы 30 майда биринчи погашение башталыш керек эле да. Погашение башталыш керек болчу, бирок вступление в силу кичине кечирээк болгон үчүн азыркы күндө ошол 30 март 22 жылга туура келип атат да, анан биз ошол төлөө мөөнөтүн узартууну суранып ошон үчүн келип атабыз да. Жок, аны түшүнүп турабыз. Эмне себептен могул 5 жылдан бери алган болсок, бунун баягы льготный периодун өткөзүп, биз ратификация өткөн болсо, эмне причина? Ушуну ар дайым ушундай келген карыз алганыбызда мындай негизсиз льготный периоддорун өткөрүп атабыз да. Ушуну алганга чейин ушу теорияларын иштетип, проекттерин жасатып, даярдап туруп, алып туруп, максаттуу пайдалансак, ушул күнгө чейин может бүтүп калмак. Эмне себептен 5 жыл узарып атат? Да, сиз айтканыңыз туура, бул жак боюнча освоениясы болбогон, эмне үчүн өз убагында болгон үчүн мен энергетика айтып берет. Жооп берип кетейинчи. Бул маселе сиз эң туура сын пикир айтып атасыз. Чындыгында убагында ошондой бир мүчүлүштүктөр болгон экен. 2017 жылы кол коюшкан, бирок ратификациядан өтүп, күчүнө киргенче орто жолдон дагы айлана чөйрөгө боло турган отчеттуулуктар даярдашы керек болгон. Андан тышкары эң негизги маселе болгон, бул жакта маалымат катары айтып кетейин. Бул ошол платинанын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы банк тараптан маселе көтөрүлгөн да. Ошол маселени иш чараны түзүп, биз өкмөттүн тийиштүү ошол убактагы тескемеси менен бекитип эме кылган убактылар өткөн экен. Эми биз министрлик, энергетика министрлиги түзүлгөн күндөн тартып ушул анализ кылып, ушул долбоорду эмне үчүн ушундай бир 2 жылга жылдырып, банк менен сүйлөшүп, макулдашып, андан тышкары ушул долбоорду тезирээк ишке ашыралы дегенибиздин эң негизги себеби ушул эле. Сиз туура эле айтып атасыз. Рахмат, себеби ушул сизге окшогон орун басарлар, сиздерге окшогон специалисттердин шалакалыгынан ушул жагдайга келип атабыз да. Кайсы бир иш башталаардын алдында биринчи план болуш керек да. Биринчи план, проектти кылып алып туруп, анан каражат алыш керек да. Биринчи каражатты алып, анын проценти кетип атат. Льготный периоду кетип атат. А курс уже 30%ке чейин, уже курс 30 эмес, даже 50%ке чейин көтөрүлүп кетип атат. Анан биринчи кезекте бир проект болуп туруп албасак, эмне себептен биз мамлекет аксап атабыз? Ушуга окшогон көңүл коштуктан биз кайдыгер мамиленин негизинде аксап атабыз. Ошого эми буну бир эле бул проект эмес. Ушуга окшогон проекттер канча? 5 жыл мурда, 3 жыл мурда ратификациядан депутаттар өткөрүп берген, а сиздер ар кандай шылтоолор менен артка тартып жүрөсүздөр. Бул жерде эмне кызыкчылык? Эгерде эми кандай маселе болбосун, эми сиздер күйүшүңүздөр керек да, өзүңүздөрдүн деле элементарный, мисалы банктан же болбосо бир жумушту баштаардын алдында баштаганда биринчи план болуп туруп анан башталыш керек да. Анан эми мамлекеттики боло берет деген түшүнүктөн кайтышыбыз керек да бардыгыбыз. Ошого эми айла жок колдоп беребиз, айла жок узартышыбыз керек. А бирок бул жерде азыр эффективдүүлүк жагында карашыбыз керек да. Ушунча миллиард кошумча кошуп туруп, ушул Камбар Ата 2-ни курганыбыз пайда болобу, болбойбу? Эми атын эле куруш эмес да, ал жактын пайдасы да болуш керек да мамлекетке. Анан эми атын эле курат деп, ушунча мисалы 110 миллиарддын ордуна азыркы курс менен эсептегенде эртең курс кандай болот, эч кандай кепилдик жок. Көтөрүлүп кете турган болсо, кийинки анын актоосу кандай болот? Ошол жактарында бир көңүл бурсаңыз. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Амилбек Дүйшаловичте. Рахмат төрага. Долбоорду колдойбуз. Жакшы долбоор экен. Мен бир эки маселени тактап алайын дедим эле элдин кайрылуусунда.
Тилек Анаркуловичке. Ногу шаарларда, райондордо, айыл аймактарда түнкү жарыктандыруулар боюнча министрдин буйругу чыкканбы? Кандай мааниде буйрук деп сурап жатасыз? Өчүрүү боюнча. Өчүрүү боюнча жок, андай буйрук чыккан эмес. Жокпу? Жок. Министрликтен андай буйрук чыккан эмес. Я. Министрликтен андай буйрук чыккан эмес. Электр тармагын үнөмдөө боюнча чыккан эмеспи? Электр тармагын үнөмдөө эмес, электр тармагындагы эми үнөмдөө деген сөздүн аркасында электр энергияны эле мындай бир чексиз эле пайдаланып эле кереги жок болсо деле жарыктардын баарын күйгүзүп коюп, күндүзгү маалда көчөдөгү жарыктандыруу бүт бардыгы жабдыктарын иштетип коюп, же болбосо кафе, ресторандарда баягы күндүз өтүп баратсаң деле сырткы жазуулары, же болбосо ошо корозун жарыктандыруулары иштеп турган маалда биз бардыгын үнөмдөөгө чакырганбыз. Ал боюнча биз министрлик тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, аны дагы ушул мыйзам аркылуу дагы болсо мындай бир коомчулукка, ишмерлерге жеткирели деген дагы оюбуз бар да. Себеп дегенде эми электр энергия бизден чыгат, ал жакшы, бирок эми чексиз эле колдоно берген деле туура эмес да бул. Эгер мисалы калк категориясы же башка тарифи ылдыйраак категориялар электр энергияны үнөмдөсө, бизге ошол электр энергияны үнөмдөлгөндү кымбатыраак башка категорияга сатканга мүмкүнчүлүк түзүлүп, биздин финансылык абалды оңдогонго дагы бир мындай өбөлгө болмок да. Ошон үчүн ошондой максатта ооба биз бардыгын үнөмдөөгө чакырганбыз. Региондордо бүгүнкү күндө ош бишкек жолдорунда, айылдардын, шаарлардын ички жол көчөлөрүндө бүгүнкү күндө өчүк турат да. Министрдин буйругун аткарып атабыз деп. Бул мен тактайынчы эми сиз тактасаңыз, анан бул өзү МВДнын да сунушу бар да. Ооба. Жана жолдун жээгинде ДТПлар көп болуп, авариялар көп болуп. Мына былтыртан бери жолдун жээктери өчүк турат. Кайрадан ДТПлар көбөйүп, адамдардын өмүрлөрү кыйылып, кылмыштуулуктар кайра көбөйүп. Ошол боюнча да бир тактап койсоңуз. Эгер андай учурлар болсо биз тактап чыгалы, бирок бизден андай министрликтен буйрук чыгып бардыгын өчүрүлсүн деген андай тапшырма болгон эмес. Жалал Абад электрон жетекчисине тапшырма берип коюңузчу анда. Жарайт. Жалал Абад баары эле өчүк болуп, караңгы болуп калды. Макул, тактап коеюн. Экинчи маселе РЭСтерде, шаарларда, райондор, РЭСтин кызматкерлери эгер ошол региондо түндө авария болсо, РЭСтин кызматкерлери чыгып иштегенге акысы барбы, жокпу? Ал жакта дежурный персонал болот да дайыма. Ошону айтайын деп атам да. Ошол Аксы район Учкоргон айыл аймагынан, Ташкөмүр шаарынын Шамалсайыр шаарчасынан, Ноокин район Достук айыл өкмөт тургундарынан мындай кайрылуу келип атат да. Ушул РЭСтин түндө 5тен кийинге чыкканга штаттык биримдик жок болуп атат. Ошол ишмерлер өзүн ошол кызматкерлер чыга албайт экен. Кечкисин иштен кийин кызмат кылганы. Себеби штат жок экен. Хорошо, биз анда сиздин кайрылууңуз, сизге кайрылууну дагы бизге берип койсоңуз, биз териштирип чыгалычы. 2000 эгер ошол РЭС 2000-3000ден көп калкты, кожолду тейлеген болсо, штат бериш керек экен да өзү. Бул элдин кайрылуусу эске алып койсоңуз, анан бир тактап коелу. Эгерде биздин энергетиктер тарабынан кайрылуу болсо, биз аны бат эле караштырып чыгабыз. Жок, тургундардын деле тургундардын макул карап чыгалы. Үчүнчү маселе Талайбек Аскаровичке. Сизге мен кайрылгам, буга чейин эсиңизде бар да. Шамалсайыр шаарчасынан Учкоргон айыл аймагына чейинки Учкоргон ГЭСтин үстүндө тосмо коюп койгон. Мына жакында сезон башталат, дыйкандар июнь, июль, август айларында жүк ташуучу машиналар өтө албай атат. 30 тонна жүктөрүн портерлерге 5-6га бөлүп, ар бир үй бүлөдөн ашкыча чыгашалар кетип атат да. Ошол жарандардан, дыйкандардан кайрылуу болуп атат. Ошол тосмону биз эми алып таштагыла дебейбиз, эгер ГЭСке коопсуздук келип аткан болсо, жок дегенде дыйкандарга шарт түзүп бериш керек да. Сиз жооп берем дегенсиз 3 күнүн ичинде, бирок жооп келген жок. Бул боюнча мен ошол эле күнү байланышкам. Ташкөмүр Каскад директору менен Астанбек Камчыбеков менен муну сүйлөштүк. Но бир чектөөлөр баары калат экен, потому что жана перекрытие
плиталар баягы эскилиги жетип ошолор проваливаться кетет экен жер менен. Анан ошону баягы кайсы грузоподъемность Минтранс менен баягы атайын испытание кылып текшериптир да. Эгерде канча бир тоннадан өйдө болсо плиталар сынып түшүп аттыр да. Ал мындай навесной над платиной, платинанын үстү эмес экен да. Бул платинанын козырёгу могу жер баягы опасность. Ошол эле машиналер сууга түшүп кетиш мүмкүн экен да, опасность бар экен. Эми муну азыр полностью карап атабыз, азыр бир сыйра испытание өткөрүп туруп, сезонго чейин бир маселени чечебиз буюрса бир жагын. Эми жолду жапкан жакшы эмес да бул. Жок, бул жанагы ошол жердин жарандардын айтышына караганда бул ГЭС менен, ПС менен жана казакмыздын ортосундагы бир саясий бир неме болуп калган дейт да. Большегрузный чоң фуралар өткөндө ошондо чектөө киргизип салыптыр да, шлагбаум да коюп салыптыр өйдө баягы по высоте. Ушунун баарын сүйлөшүп чечип беребиз. Талабек Аскарович, оң жакка чечели, дыйкандарга ушу 3 ай сезонда. Рахмат ишиңерге. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда сөз бүттү. Мен тиги телеграм аркылуу баягы комитет эмес, мындай эле суроом бар эле сизге. Баягы Чаткар районунда 2 күн жааган суу карынайынан кесепетинен ошол көчкү түшүп, жолдор жабылып, көп айылдарда свет өчүп турат да бүгүнкү күндө. Жол маселесин бүгүнкү күндө өкмөт, ошол жердеги жергиликтүү баягы иштеп аткан компаниялар, техникалар иштеп, жолдор ачылып атат акырында. Ошол светти кайра калыбына келтирүү боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Маалыматыңыз барбы сизде? Ал жактан эми биздин өзүбүздүн техникалар дагы андан тышкары ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги техникасын сурап иш-чаралар жүрүп атат. Сиз айткандай баягы күн суук да, ошого бир тез арада баягы электр энергиясын калыбына келтириш керек да. Ошого бир тапшырмаларды берип, анан мага бир кагаз түрүндө. Жарайт. Биз бүгүн кечке чейин бардыгын тездетип, тезирээк светти бергенге. Ооба, тез аракет кылсаңыз рахмат. Анда урматтуу депутаттар, алдыңыздарга чечим таркатылган. Ошо чечимдин долбоорун сунушка коем, добуш бериңиздер. Каршы жок. Чечим кабыл алынды. Рахмат. Бара берсеңиздер. Рахмат. Мейли, 3-чү маселе көтөрөлүк анда, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, 3-чү маселе бул Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайрадан кайтарылып келген жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021 жылдын 30 сентябрындагы номер 4892-6 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин төрагасы Турсунбаев. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча кыскача маалымат берип кетсем, жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобу түзүлгөн. Президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештин өкүлчүлүгүнүн эксперти Айылчиев Алмаз Асимович башка кызматка которулганына байланыштуу ордуна өкүлчүлүгүнүн эксперти Кабиров Рахматбек Усенбековичти макулдашуу тобунун курамына киргизүү жатабыз. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо берсеңиздер болот. Комитеттин чечими баарыңыздарга таркатылган. Колдоп бересиздерби, урматтуу депутаттар да? Мактуустарбы? Анда комитет фамилиясын алмашты башка киши келип атат. Ошондуктан добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш берсеңиздер. Каршы жок. Бир добуштан колдонсо чоң рахмат. 4-чү маселеге өтсөк анда күн тартибинде. Ар кандай 4-чү урматтуу депутаттар күн тартибинде ар кандай маселелерге өтсөк, анда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак бул жерде азыр ошолор да как раз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлоого Нурумбетов Орозбек Кенжекуловичти көрсөтүү жөнүндө. Урматтуу депутаттар, Нурумбетов Орозбек Кенжекуловичти Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен сыйлоого Кыргыз нефтегаз ачык акционерлик коомунун сунуш келип түшкөн.
Аталган маселе боюнча Кыргызнефтегаздын өкүлдөрү жыйында катышып отурат. Кыскача маалымат берсеңиздер болот. Маалыматты ким берет? Ал киши келгенби? Бул жерде? Жок, азыр окуп берип коелу биз. Кыскача маалымат берип коелу. Кыскача маалымат бериңиз. Маалымат керекпи? Анда колдоп деле койсок болот. Ушул 30 жылдан бери иштейт экен. 30 жылдан бери иштеген пенсияга. Анда добушка коем, урматтуу депутаттар. Болду анда. Каршы жок, макул ошо. Чоң рахмат. Чакырылгандар бара берсеңер болот. Урматтуу депутаттар. Сизде сунуш барбы? Сак Саматович, Урматтуу кесиптештер, бир секунд көңүл бурсаңыздар. Мен өз убагында Кумтур маселесине комитет каралсын деген сунуш берген элем. Ал маселеде суроолор жөнөтүлүп атат, жоопту алып атабыз, кичине маалымат жыйналганда талкуулайбыз. Менде бир сунуш бар да. Апрель-майда биз бир выездной жыйын барып, ушу Кумтурду барып көрүп келсек жакшы болот эле да. Азыр популярдуу болуп атпайбы, анча министрлер ЦУМга барат экен, аяк барат экен. Биз Кумтур ишканага барып, өз көзүбүз менен көрүп келсек, ашыктык болбойт эле да. Комитеттин көчмө жыйыныбы? Кийинки апрелде качан алар менен сүйлөшүп. Бизде график бар да, башталганда. Кайсыл айнада бизде ушул? Ошондо карап туруп. Апрель-майдабы? Жакшы. Апрель-майда тактап туруп, иштеп аткан ишканага барып, көңүл буруп карап койсок ашыктык болбойт да. Мен 22 жыл мурда болгом да. Мен карап туруп да, алар ишти баштаганда. Анан ошо барып койсок, биз милдетибиз ошол болот да. Ири ишканабыз, бюджетке таасир бере турган ишкана өз көзү менен көрүп койсок, мөңгү кайда, таш кайда, алтын кайда көрүп койсок, баарыбызга керек болуп калат. Анан балким жардам керек болуп калат ошондо. Мыйзам жагынан башка жагынан. Негизи өзүбүз барып көрүп келген жакшы болот да, ордунан ушул. Теңизбек өлтүрүп да кайтып барып көрүп келген. Жок, ал чакырган башкача. Биз не обязательно чакырган жерге барышыбыз керек. Жок, чакырганда кандай? Келсеңер болот дегенде эми айтты да ошо. Жок, биз уруксат сурабайбыз, биз комитет барабыз. Как раз коюп тур. Кайсы комитеттен? Конституцион. Урматтуу депутаттар, ошо Конституцион комитеттен ушундай биз маалымат берип турушубуз керек экен, ушу депутаттардын комитет катышушу боюнча. Ошон үчүн бир активдүү катышсаңыздар, ушу комитетти кое бербестен келем. Бир маалымат жанагы эми ооруп калат, башка болот, аны түшүнөбүз эми. Так ушу катышып берсеңиздер. Комитетте